Жалал Абад шаарындагы Жусупбек Бакиев көчөсүн реконструкциялоо иштери убагында толук бүтпөй калган. 5 ай аралыгында бүтүрүү пландалган долбоордун 70% гана аткарылды. Борбордук базар, шаардык мэрия жана Келечек базары жактагы бөлүгү казылган боюнча турат. Тургундардын кадамы үзүлбөгөн бул көчө учурда жашоочуларга ыңгайсыздык жаратууда. Турбаларды коюп койгон адамдардын жолуна мешайт этип, мисалы. Ошолор бир четирак алып койсо, адамдардан жолдон четирак. Ошо турат, мисалы карап койсоңуз. Бул жерде баса албайсың, жамгыр жааганда, кар жааганда, бутуң батып, лай болуп, мына дүкөнгө кирген, чыккан адам дүкөндүн лай кылып, мисалы. Мэриядан аркы темир жолго чейинки аралыктар качантан бери эле жатат, эч оңдолгон жок. Бир башталып калды эле иш жакшы болуп. Бирок көп болду, ташталды да ошо бойдон. Иштеп аткан адам көрбөйсүң. Адамдар басуу тротуар эки тарабы тең, уңкур-чуңкур зорго басат да ал жерде. Анча-мынча карыраак адамдар баса да калбайт ал жерден. Секирип жаштар басып кете бериши мүмкүн, а бирок жакшы эмес, тар. 36 миллион сомдук курулуш иштери өткөн жылдын июнь айында башталган. Көчөнүн 1100 метр аралыгын 2 ноябрга бүтүрүү мерчемделген эле. Курулушту кечеңдеткен ишканага жергиликтүү кеңеш жана мэрия тарабынан сөгүш да жарыяланган. Bir 70% бүткөн, калган иштери бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Лоток коюу, дарактарды эгүү иштер жүрүп жатат, бирок аба ырайга байланыштуу асфальт баса албайт экенбиз, ошонун себептен күн ысыганда асфальт иштерин басылат. Мындан башка да калаада 3 жылдан бери курулушу токтоп турган Токтогул көчөсү да бар. 2017 жылы республикалык бюджеттен реконструкциялоо иштери башталып, жарым-жартылай бүткөрүлгөн боюнча турат. Шаардык бийлик бул боюнча өкмөткө бир канча каттарды жолдошкону менен жыйынтык жок. Бюджеттин тартыштыгына байланыштуу деп, алар ошол жарым-жартылай толук эмес Токтогул көчөсүн ушундай бүтүрө албай калышкан. Жалал Абад мэриясынын тарабынан көптөгөн каттар жолдонгон, алар бирок бүгүнкү күндө дагы эле ошол бюджеттин тартыштыгына байланыштуу деп жол бүтпөй жатат. 2019 жылы узундугу 810 метр болгон шаардагы Пушкин көчөсүн кеңейтүүгө да жергиликтүү бюджеттен 19 миллион сом бөлүнгөн. Бирок курулуш иштери сапатсыз болгону буга чейин да көтөрүлүп келген. Жол оңдоодон кийин пайда болгон чуңкурлар азырда айдоочуларды жүдөтүүдө. Анткени жаңы салынган жол жыл айланбай бузула баштаган. Бир тараптуу оңдоп койгондо баягы Пушкинден кайтып келатканыбызда мындай балнада баягы өз двойной полосалар ортодо. Анан угун өтүш керек эмес. Баягы жолдун балналыгынан двойной полосага катышат да. Ошону оңдоп койсо жакшы болот. Өңүл бар, ошондо ичине жарак барагасы бар. Мамлекеттен көрүп атасыздарго ушундай болуп бүттү, баардыгы жегиштер жеп. Не кылат, ушундай болду. Буюрса оңолуп кетер эми. Белгилей кетсек, шаардагы капиталдык курулуш башкармалыгы Пушкин көчөсүндөгү сапатсыз курулуштар алдыдагы убактарда кайрадан оңдолоорун билдирди. Өткөн жылы жол тармагына кала казынасынан 67 миллион 109 миң сом бөлүнгөн. Бүбүсара Оразалиева, Шерзат Агамбердиев, 7 канал, Жалал Абад.